Көкташ айылындағы эски мектеп кошумча жаңы имараттуу болду. Бул күнгө чейин айылдагы 200 окуучу тар мектепке батпай, 2 мөөнөт менен окуп келген. Анын үстүнө мектептин полдору дагы эскирип, тешилип, ичи көк тартып, ыңгайсыздык жараткан. Мугалимдердин жана окуучулардын көйгөйү жергиликтүү бийликтин аракети менен чечилип, мектепке кошумча жаңы окуу корпусу курулду. Жалпы 4 миллион 700 миң сом жумушалды. Анын 1 миллион 700 миң сому айыл өкмөтүнүн бюджетинен, калганы төрткү берүүчү грант аркылуу каржыланган. Бұл кошумча корпустун курулганынын себеби балдар көбөйүп жылдан жылга. Анан көбүнчө ошо түштөн кийин алып калып, кошумча корпустар, компьютерный класстар жетишчү эмес. Ошол себептен ошону проект жазып, мен өзүм айылдык кеңешинде депутат болом. Түрткү берүүчү эмгек гранттан, анан айылдык кеңештен 1 миллион 700 миң сом кошулуп, ошол кошумча корпусубуз курулду. Кудай буюрса, бир сменге өтөлүү деген оюбуз бар. Бир сменге өтүп алсак, түштөн кийин класстар бошоп калат. Окуучулар менен мугалимдер иштешкенге жакшы жагдай түзүлүп атат. Мен эң бир максатым ушу Көкташ айылындагы мыкты инсандарды, балдарды чыгаруу. Жаңы курулган кошумча имаратта 3 окуу классы бар. Айыл балдарынын билим алуусуна Альянс Алтын компаниясы көңүл буруп, керектүү эмеректер менен камсыздап берди. Класстар жаңы парта, олтургучтар жана китеп коюучу шкафтар менен толукталды. Мындан тышкары окуучулардын жылуу жерде билим алуусу үчүн класстык бөлмөлөргө жылуулук берүүчү батареялар орнотулган. Жалпы 436 миң сом жумушалган. Каражат компаниянын колдоосу менен Альянс Алтын өнүктүрүү фондунан бөлүнгөн. Эмеректерди ушу Альянс Алтын компаниясы толугу менен мойнуна алган. Ошондой эле жылуулук системасын киргизүүнү өз мойнуна алган. Биздин компаниянын ушул Тоолуу айылдагы билимге болгон салымыбыз деп эсептейбиз. Ушул мектептен тарбияланган балдар эртең келечекте айылга, элге, журтка, мамлекетке өздөрүнүн кызматын кылып, ушул салган инвестицияны актайт деген ойдобуз да. Альянс Алтын компаниясы ушу балдардын эртеңки келечегине, билим алуусуна долбоорлорду ишке ашырып келе жатат. Буюрса бул иш-чаралар мындан ары да улана берет. Аталган мектептин 30 жылдан ашык тарыхы бар. Алгач бала бакча болгон. Кийин элдин саны көбөйгөндүгүнө байланыштуу мектеп катары пайдаланыла баштаган. Бирок мектеп кайра эле тар болуп, балдар батпай келген. Быйыл жаңы имарат курулуп, мектеп эми кеңейди. Баягы мектепте кошумча корпус керек болсо, ар бир айыл өкмөткө тапшырмалар берилген. Алар ошону карап, баягы өздөрүнүн муктаждыгына жараша иш жүргүзүп жатышат. Айрым мектептерде баягы өнүктүрүү фондунун эсебинен, айрым мектептерде болсо ушундай стим гранттын эсебинен бүткөрүлүп жатат. Мына бул мектеп башында бала бакча болуп, кийин толук эмес орто мектеп болуп, 89-жылдан бери өзүнүн ишин алып келет. Ошондон бери мына быйылкы салынып аткан бул 4-үнчү корпуста. Буга чейинки салынган актовый зал, спорт зал, анан эми окуу корпусу салынып жатат. Мектептин курулушуна көмөк көрсөткөндөрдүн эмгеги бааланды. Мектеп директоруна жана демөөрчүлөргө Акназаров айыл өкмөтүнүн ыраазычылык каттары тапшырылды. Айылдагы мектепке жардам берген бардык тараптарга Бакай Ата районунун акими Алгынбай Имаров дагы алкышын айтып, мугалимдерге жана окуучуларга ийгилик каалады. Жаш жеткинчектер, сиздерде үмүт чоң, биздин келечегибиз сиздер. Жакшынакай окуп, ушул мугалимдер жамаатын угуп, ушул жерден бир жакшынакай таалим тарбия алып, Кыргызстандын жалпы элине кызмат кылган, дүйнөнү дүңкүрөткөн Чыңгыз Атадай улан кыздар ушул жерден чыксын. Бар болуңуздар. Белгилей кетсек, өткөн жылы Бакай Ата району боюнча бир жаңы мектеп жана бир кошумча окуу имаратынын курулуштары жыйынтыкталган. Айрым курулуштар быйыл дагы уланып, бүткөн социалдык объектилер четинен пайдаланууга берилип жатат. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Бакай Ата району.